Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам bir жолу жаназа өтіп баратканда ордунан тура калды. Ордунан тура калды. Ошол өлүктү урматтап ордунан тура калды. Биз азыр тирүү кишини урматтабай калдык го. Пайгамбарыбыз өлүктү урматтаганды үйрөткөн бизге. Биздин маданиятыбыз мындай, тирүү адамдар тиякта турсун, өлүп калгандан кийин да урматка ээ. А бул кимдики экен? Сахабалардын бирөөсү айтты: "Я Расулаллах, бул мусулман эмес" деди, бул өлүк. Жөөттүн өлүгү. Бул жаназа жөөттүкү, еврей. Мусулман эмес деген эле. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди айтайынбы? Пайгамбарыбыз айтты: "Эмне адам эмес бекенби?" деди, Караңызчы. Адам эмес бекенби? Ошо өлүккө болгондо да мусулман эмес ушунча туруп атса, мусулманга кандай дейсиз? Тирүүлөргө кандай дейсиз? Биздин динибиз кандай? Айтыңчы өзүңүз. Ушундай кереметтүү динибиз бар. Карманган киши жок. Бактылуу болом деген киши жок мынакей. Кандай касиеттүү, кандай универсалдуу. Ушундай Алла Таала бизге дин берди туугандар.